Рынок бар жерде сатып алуучунун суроо талабы, товардын өтүмдүүлүгү башкы орунда турат. Мындан улам учурда эң кирешелүү кесиптердин алдыңкы тизмесине экономика жаатындагы адистиктер, туризм, медицина адистиги жана атайын тейлөө менеджерлери кирет. 27 жылдан бери рыноктук экономикада жашап атпайбыз. Анан ошо рыноктук шарттарда ошол мамлекеттин өсүп өнүгүүсү экономика гана аркылуу болуп атпайбы. Экономикасы өнүккөн мамлекетте бүт тармактар өнүгүп, анан ошол ар бир тармакты андан ары өнүктүрүп кетүүдө бул баары экономисттердин колунда болуп атпайбы. Азыр эки адамдын башы бирикселе бизнес ачып, пайда табуу жөнүндө кеп салышат. Айрымдары бизнести ол чойгон акча менен баштап, максатына жетпей ара жолдо мүдүрүлүп кала берет. Мындан улам жаштар кесип тандоо алдында тандаган кесибим боюнча жумуш таап кете аламбы же жокпу деген суроонун үстүнөн көп деле баш катырышпайт. Себеби алар бир мекемеде бухгалтер же экономист болбосо да бир бизнестин көзүн таап кете аларына ишенишет. Жумушсуз калып аткандар да көп. Эми үчүн дегенде Кыргызстанда 52 окуу жай болсо, баары ошо экономист бухгалтерлерди даярдайт. Бу жерде башаламандык көп. Ошо менеджерлер, экономика билими бар адамдар, а жерде так учетун алып, ошо ай сайын өнүгүүнү ошол көрсөткүчтөрүн көтөрүп, көзөмөлдөп турушка бухгалтерлер керек. Анан экономика бул финансысыз өнүгүү тоже невозможно. Анан ар жактан ошентип финансисттер келип чыгып, анан банк системасы менен аралашып, бири-бирине ушундай чыркалышкан нерсе. Тетиги 7-чи класстан бери эле ушул экономист болуп, банкта иштегим келип, кыргыз элинин мындай как-то өзүмдүн кичинекей нерсем болсо дагы ушу элинин мындай экономикасын көтөрөм деген бир ойлор болчу да. Эми ойлогон ойду кыстан турмуш эткен, ар кандай нерселер болот экен, кыйынчылык. Бирок азыр жакшы, шүгүр, окуп атабыз, экономиканы көтөрүп. Эжекем айтып калды, экономистке тапшыра турган болсоң, сага жумуш орду уже даярдалган, ошол жакка тапшыра бер, сен окуган кыйналсаң, мен сага жардам берем деп калды. Анан буюрса биринчи курсту бүтүп атам, азыр экономика факультетинин финансы жана кредит тарабында окуйм. Окуудан, чын айтсам, көп деле кыйналган жокмун. Особо не было важно то, что кайсыл кесип тандаарымчы. Анан келгенде бияка бюджетке өтүп кеткен үчүн эле окуп кеттим да. Башында ооба мен аябай жалеть эткен болчумун, эмнеге строительствону окудум, бул балдардын кесиби деп. Анан кийин поняла то, что строительство азыр өнүгүп аткан жанынан 4 жылдын ичинде мен бир дагы жолу кайда жалеть эткен нерселерим тарады деп ойлойм. Кесип тандап атканда архитектор болом же болбосо консерваторияга тапшырам деген ойдо максатта келгем. Анан бияка ошо бюджеттик орунга өтүп кеткенге байланыштуу окушка туура келген да. Эми азыр өкүнбөйм, менин азыркы кесибим суу ресурстарын жана сууну колдонууда. Мен бул кесип боюнча азыр өзүмдүн жакшы маалыматтарым бар, өзүм специм боюнча жакшы нерселерди билем десем да болот да. Анткени менен дүйнө тездик менен алдыга жылууда. Дүйнөлүк бир нече агенттиктердин сурамжылоосунда эс алууну каалагандардын 62% саякаттоо үчүн планды өз алдынча түзүп, авиа билеттерди сатып алары маалым болгон. Интернеттин жайылышы бул кесипти дагы жокко чыгарарына аз гана убакыт калды. Өнүккөн мамлекеттердин мекемелеринде атайын бухгалтерлер учурда жумушунан бошотулууда. Себеби аудит деген заманбап кесип пайда болду. Алар мекеменин айлык акы чыгым кирешелеринин эсебин өз убагында так чыгарып, эң негизгиси мекеменин ички бюджетин да сыртка чыгарып алуу коркунучу жок. Андыктан экономикалык окуу жайлардын босогосун аттоо алдында бөлүмдөргө дагы кылдат мамиле кылыңыз. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ Таңманай программасы үчүн.